Саламатсыздар урматтуу көрөрмандар, саламатсыздар урматтуу окуучулар. Бүгүн сиздер менен бирге корей тилинин 1-деңгээлинин 50 сабагынын ичинен 31 сабагын баштайбыз. Бүгүн сиздер менен бирге 때문에, 기 때문에 деген мүчөнү өтөбүз. Бул бир нерсенин айынан, бир нерсе үчүн дегенди билдирет. Мисалы, 비 때문에 못 갔어요. 비 때문에 못 갔어요. Жамгырдын айынан бара албадым. Жамгыр үчүн бара албадым. Этиштерге кошулганда болсо ги 때문에 кошулат. Зататочко жөн эле 때문에, этиштерге болсо ги 때문에. 비가 오기 때문에 못 갔어요. 비가 오기 때문에 못 갔어요. Жамгыр жаагандыктан бара албадым. Биринчиси жөн эле жамгырдын айынан бара албадым. Экинчиси болсо жамгыр жаагандыктан бара албадым. Түшүндүңүздөр да? Эми диалогко көңүл буралы. 날씨가 참 좋아요. 날씨가 참 좋아요. 아와라이 абдан жакшы. 예, 아주 따뜻해요. 예, 아주 따뜻해요. 오와 абдан жылуу. 금방 꽃이 피겠어요. 금방 꽃이 피겠어요. жақында гүл гүлдөйт. жақында гүл гүлдөйт. 3월이니까 곧 필 거예요. 3월이니까 3월 март. 3, 3, 월, ай. üçüncü ай март. 3월이니까 곧 жақында скоро 필 거예요. гүлдөйт. 외출하세요? 외출하세요? сыртқа чыгасызбы? 외출하세요? сыртқа чыгасызбы? 예, 친구가 4시 비행기로 오기 때문에 공항에 나가요. 예, 친구가 4시 비행기로 오기 때문에 공항에 나가요. 오기 때문에 келгендиктен. Ова, досум саат 4-төгү самолет менен келгендиктен аэропортко барам. Кана эмесе башынан баштап бир сыйра эле окуп көрөлү. 날씨가 참 좋아요. 날씨가 참 좋아요. 예, 아주 따뜻해요. 예, 아주 따뜻해요. 금방 꽃이 피겠어요. 금방 꽃이 피겠어요. 예, 3월이니까 곧 필 거예요. 3월이니까 곧 필 거예요. 외출하세요? 외출하세요? 예, 친구가 4시 비행기로 오기 때문에 공항에 나가요. 예, 친구가 4시 비행기로 오기 때문에 공항에 나가요. Кана эмесе, мына грамматикага бир аз токтолуп кетели. 때문에 зататочтон кийин жазылып, себепти билдирет. Мисалы, карагыла. 비 때문에 소풍을 못 갔어요. 비 때문에 소풍을 못 갔어요. жамгыр үчүн пикникке бара албадык. 비 때문에 소풍을 못 갔어요. 소풍, 피크닉. 시계 때문에 학교에 늦었어요. 시계, 사앗. 시계 때문에 사앗은 айынан, 사앗 үчүн. 학교에, мектепке, 늦었어요. кечиктим. 시계 때문에 학교에 늦었어요. 사앗은 айынан, 사앗 бузулуп калыптыр да. 사앗은 айынан мектепке кечиктим. Анан этиштерге болсо 기 때문에 деп кошулат. Мына карайлы. 돈이 모자라기 때문에 물건 값을 깎았어요. оңойраак предложение кылайлы. 돈이 모자라기 때문에 못 샀어요. 돈이 모자라기 때문에 못 샀어요.
돈이 모자라기 때문에 모자라다 жетишпөө. 돈이 모자라기 때문에 못 샀어요. акча жетишпегендиктен, акча жетпегендиктен сатып ала албадым. Эми көнүгүүлөр көтөрөлү. Биринчи мына бул жерден биз учурчак менен келер чакты салыштырып көрөбүз корейчедеги. Кыргызчада болсо учурчак менен келер чак экөө бирдей эле. Мына карасаңыздар, корейчеси айырмаланат, кыргызчасы бирдей эле. Мына сам월, сам월, март. сам월이니까 март болгондуктан 꽃이 피어요. гүл гүлдөйт. 3월이니까 꽃이 피어요. март болгондуктан гүл гүлдөйт. Бул учурчак. келер чакта болсо корейчеде мындай деп айтат. 3월이니까 꽃이 필 거예요. 을 거예요 кошулуп атат да. 필 거예요. 3월이니까 꽃이 필 거예요. кыргызчада болсо учурчакта эле айтылат да. март болгондуктан гүл гүлдөйт. март болгондуктан гүл гүлдөйт. келер чагы деле март болгондуктан гүл гүлдөйт. Мына орусчасына салыштырып көрсөк кичине айырмасын түшүнөбүз да. Мына сейчас болсо, поскольку сейчас март, цветут цветы, цветут цветы. Будущее время болсо, поскольку будет март, будут цвести цветы. Вот, да? Цветут цветы, будут цвести цветы. Вот, да? корейчеси дагы өзгөрүп атат. Карасаңыздар, учурчагы пиойо гүлдөйт. В будущем болсо, келер чакта болсо пил кое요 гүлдөйт. Кийинки примерди да карайлы. 겨울, кыш. 겨울, кыш. 겨울이니까 눈이 와요. 겨울이니까 눈이 와요. кыш болгондуктан кар жаайт. келер чак болсо 겨울이니까 눈이 올 거예요. кыш болгондуктан кар жаайт. кыргызчасы ошондой эле. идет снег, поскольку зима. учурчагы будет идти снег, поскольку будет зима. Бирок кыргызчасында экөө тең эле. кыш болгондуктан кар жаайт. ошол кезде кыш болгондуктан кар жаайт деп эле айтылат. Айырмасын билип алууга. Кийинки сүйлөмдү карап көрөйлү дагы. 회의가 있으니까 박 선생님이 오세요. 회의가 있으니까 박 선생님이 오세요. чогулуш бар болгондуктан 박 мугалим келет. учурчак, 회의가 있으니까 박 선생님이 오실 거예요. 을 거예요. келер чакты билдирген мүчө. чогулуш болгондуктан 박 мугалим келет. анан келет. 박 선생님이 오실 거예요. кийинки сүйлөм. 한국말을 처음 배우니까 어려워요. 한국말을 처음 배우니까 어려워요. корей тилин биринчи жолу үйрөнүп жаткандыктан кыйын. Бул сынатооч. кыйын, азыр кыйын болот да. корей тилин биринчи жолу үйрөнүп жаткандыктан кыйын, азыр кыйын. Бирок сынатоочто кыргызчада учурчак менен келер чактын айырмасы бар экен. азыр байкап калдык. 한국말을 처음 배우니까 어려울 거예요. биринчи жолу үйрөнүп жаткандыктан корей тили кыйын болот. Бул в будущем болот. түшүндүңүздөр да. 그분이 한가하니까 집에 있어요. ал адам бош болгондуктан үйдө. 그분이 한가하니까 집에 있어요.
Ал адам boş болгондуктан үйдө. 그분이 한가하니까 집에 있을 거예요. будущем. 있을 거예요. Ал адам boş болгондуктан үйдө болот. Сын атоочто, значит, кыргызчада учурчак менен келечактын айырмасы бар экен. Мына азыр кыйын, кийин кыйын болот. А бирок этиште жок экен. Мына азыр барам, эртең деле барам боло берет да. Бир эле формасы колдонулат экен. мына 내일 시험을 보니까 열심히 공부해요. 내일 시험이 있으니까 열심히 공부해요. 내일, эртең, 시험, экзамен. 있으니까 бар болгондуктан 열심히 공부해요. тырышып окуйм. 내일 시험이 있으니까 열심히 공부해요. учурчак. эртең экзамен бар болгондуктан тырышып окуйм. эми келер чакты байкагыла. учурчакта 공부해요 дедик. келер чакта 공부할 거예요. 내일 시험을 보니까 내일 시험을 보니까 열심히 공부할 거예요. эртең экзамен тапшыргандыктан тырышып окуйм. Ал деле окуйм боло берет. учурчак деле, келер чак деле. экинчи көнүгү өтөлү. 꽃이 필까요? 꽃이 필까요? 굴 gulдөйт болду экен деп таң калып сурап атат да. 꽃이 필까요? gulдөйт болду экен. 3월이니까 꽃이 필 거예요. 3월이니까 꽃이 필 거예요. март айы болгондуктан gulдөйт. кийинкиси 눈이 올까요? 눈이 올까요? кар жаайт болду экен. 겨울이니까 눈이 올 거예요. 겨울이니까 눈이 올 거예요. кыш болгондуктан кар жаайт. келер чакта айтып атат да. 박 선생님이 오실까요? 박 선생님이 오실까요? кызыгып сурап атат да. 박 мугалим келет болду экен. 회의가 있으니까 박 선생님이 오실 거예요. 회의가 있으니까 박 선생님이 오실 거예요. 회의가 있으니까 박 선생님이 오실 거예요. 조글уш бар болгондуктан 박 선생님 келет. 한국말이 어려울까요? 한국말이 어려울까요? корей тили кыйын болду экен. кызыгып. 한국말이 어렵습니까? деп сураса, корей тили кыйынбы? 한국말이 어려울까요? 그래서 корей тили кыйын болду экен деп таң калып сурап атат да ичинен. 처음 배우니까 한국말이 어려울 거예요. 처음, биринчи жолу. 처음 배우니까 үйрөнгөндүктөн 한국말이 어려울 거예요. корей тили кыйын болот. кийинки сүйлөм. 시험 성적이 좋을까요? 시험 성적이 좋을까요? экзамендин баасы жакшы болду экен. экзамендин баасы жакшы болду экен. 시험 성적이 좋을까요? 열심히 공부하니까 시험 성적이 좋을 거예요. 열심히 공부하니까 들으시 окугандыктан 시험 성적이 좋을 거예요. 열심히 공부하니까 시험 성적이 좋을 거예요. будущемда келер чак. түшүндүңүздөр да? 학생들이 소풍을 갑니까? 학생들이 студенттер. 학생, студент, 학생들, студенттер, 학생들이 сүйлөмдүн ичинде болгондо и кошулат да. 학생들이, студенттер, 소풍을 пикникке 갑니까? барабы? 학생들이 소풍을 갑니까? студенттер пикникке барабы? 학생들이 소풍을 갈까요? студенттер пикникке барат болду экен. 학생들이 소풍을 갈까요? 날씨가 좋으니까
погода жақсы болгондуктан, 날씨가 좋으니까 학생들이 소풍을 갈 거예요. ауа-райы жақсы болгондуктан студенттер пикникке барат. Ушуну менен биз бүгүнкү 31 сабагыбызды аяктайбыз. Сак саламатта калыңыздар.